Биздин дүйнө учурда тынымсыз өзгөрүүдө. Техникалык мүмкүнчүлүктөр улам кеңейип, ошону менен катар адамдардын жашоого көз карашы, кызыкчылыктары да алмашып, көптөгөн баалуулуктар көз алдыбызда өзгөрүп жатат. Бирок Совет мезгилинен карай аң сезимибизге сиңген дүйнөлүк классикалык музыкалык өнөргө болгон ынтызарлыгыбыз түбөлүккө калды. Ооба, Совет доору ураган учурларда маданиятка анча көңүл бөлүнбөй, анын ичинде биз сөз кылып жаткан жанрда өксүй түшкөн эле. Учурда балет бийчисинин чебердигине, опералык ырчынын мукам үнүнө, классикалык музыканын добушуна куштарланган көрүүчүлөрдүн саны күн санап көбөйүп, ошону менен катар бул жанрга талап да жогорулоодо. Бүгүнкү биздин максатыбыз учурдагы академиялык музыка өнөрүнүн бирден бир жайылтуучу жайы опера жана балет театрынын ичиндеги маанай, чыгармачыл инсандарга көрүлгөн камкордук, түзүлгөн шарт жөнүндө болмокчу. Музыкалык маданиятыбыздын тарыхында искусствонун туу чокусу болгон опера жана балет өнөрү дароо эле жарала койгон эмес. Ал көптөгөн баскычтардан өтүп, бир топ убакытты талап кылган. Учурда музыкалык табитибизди дүйнөлүк академиялык өнөргө багыттай турган бирден бир жалгыз театрыбыз Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын чыгармачылык маанайы, багыттары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Театрдын ишине баш бакканыбызда сахнада адаттагыдай эле алдыдагы спектакльдерге даярдыктар жүрүп жатыптыр. Опералык спектакльдерде хор жанрына негизги басым коюлуп, ар качан даярдыкты, изденүүнү талап кылган өнөр. Пятая позиция ножки. Собери ножки. Ал эми балет өнөрү ар качан формада кармап туруу үчүн физикалык даярдыкты, тынымсыз маңдай тер төккөн кыймыл аракетти талап кылган өнөр. Мындай даярдыктар театр үчүн адаттагыдай эле жалпы көрүнүш. Бирок кийинки учурда жетекчиликтин тынымсыз алмашуусунан чыгармачылык маанай өксүп, алдыга коюлган максат сунуштар солгундап баратканы баарына маалым эле. Учурда театрды белгилүү композитор, буга чейин Калый Малдабасанов атындагы улуттук консерваторияны негиздеп, көп жылдар жетектеп келген белгилүү инсан Муратбек Бийгалиев жаңыдан жетектеп келип жатат. Ушул опера театры бир топ ылдыйлап баратат. Ушуну колуңуздан келсе биз ишенебиз. Ушуну көтөрүп бериңиз деп мени болбой суранышты эле. Эми баягы эл үчүн кызмат кылып келгенбиз, кызмат кыла бермекчибиз. Консерватория түшүп кетпес үчүн ал жерге президентство деп коет, же болбосо ректордун почетный ректорство деген бар. Мына ошону кийирели. Анан сиз көзөмөлгө алып карап турасыз. Анан экөө жакын жанр, ошон үчүн экөөнү бирге алып кетели деген бир жакшы сөздөрдү айтышты. Макул деп, мынакей бүгүнкү күнү генералдык директор болуп бериңиз дейт. Мен чиновниктик жака көп анча көңүл бурчу эмес элем. Анан мейлем, макул. Чыгармачылыкты бир аз токтото туруп, анан көтөрүп берейин деп мынакей бул жерге келдим. Чынында эле коңшу Казакстан, Өзбекстан республикаларындагы опера жана балет театрлары кийинки жылдары чыгармачылык зор ийгиликтерге жетишип, эл аралык деңгээлде баалана баштады.
Анан өзүңүздөргө белгилүү мына өзбек тили алып карайлы. Өзбекстанда аябай чоң акча бөлүнүп, укмуштуудай театр дүйнөгө көтөрүлө баштады. Буга чейин казактар көтөрдү эле. Өзүңүздөргө белгилүү Астана опера дегенди Москва менен Ленинград, азыр Санкт-Петербург деп коебуз. Мына ушул жердеги Мариинский театр менен Большой театр экөө укмуштуудай бийик дүйнөгө белгилүү театр. Мына ушунун абалына биз да жетишибиз керек. Биз дагы эгемендүүбүз деп жанагы Казакстан, Өзбекстан өздөрүнүн театрларына Большой театр деп, чоң театр деп ат коюшту. Анан ой келди, мени бу жерге башкы директор кылып коюп койгондон кийин эми аракет кылыш керек да. Эң биринчи биз чынында эле биринчи театр бул опера жана балет театры болуп эсептелет. Ошон үчүн мен суранычым ошол жетекчилерге кайрылып, мынакей биз жаңыдан иштей баштадык. Биз дагы чоң театр деп ат коюшубуз керек дагы. Баягы сырты жалтырагандан ичи калтырак кылбай, эми ичине киришибиз керек. Оба, бул театрда эмне деген таланттар өсүп чыкпаган. Учурда да келечегинен көптү үмүттөндүргөн опералык ырчылар, балет бийчилери жетиштүү. Бирок биздин учурдагы көйгөйүбүз ошол коңшу республикаларга окшоп таланттарга камкордук көрүп, шарт түзүп кармап кала албай жатканыбызда болуп турат. Мынакей укмуш таланттарды кетирбей кармап калышыбыз керек. Квартира жасап, жанагыдай айлыктарын жасасак эле, баягы кетип аткандардын баары кайра келет. Менин оюмчачы. Анткени мен жаштар менен дайыма чогуу иштешип дегендей, аларды диплом карматып атканда да айтам, айланайындар. Аябай эмгек мен окудуңар, эми кыргыз үчүн кызмат кылгыла деп. Анан эле кызмат кылалы деп келсе, айлыгы таптакыр кичинекей болсо, үй бүлөлөрүн бага албай жанагыдай окуялар болуп атпайбы. Жылдары кыргыз балет өнөрү Борбор Азия чөлкөмүндө жогору бааланып, гүлдөп өнүгүү мезгили болгон эле. Учурда да өз чеберчиликтерин эл аралык аренада көрсөтүп калсак деген жаштар көп. Деги эле театрдагы ар бир талант бул театрдын байлыгы катары саналып, ошондуктан мамлекеттик деңгээлде камкордукка алынып, айлык маяналар жакшыртылып, каражаттар бөлүнүп, репертуарлары жаңыртылып, жаңы спектакльдер менен толукталып туруусу бул ар бир театрдын негизги чыгармачылык багыты болуп эсептелет. Ансыз куру убадалар менен театрдын келечеги күмөн. Балет жанры бул аябай кыйын жанр. Өзүңөр ойлогула, пенсияга ушул музыканттар эрте чыгат. Духовиктер деп коет, мен ошо үйлөмө аспаптардан баштагам дегенде музыканы. Ошон үчүн аны жакшы билем. Алар 27, 28, 30га чыкпай эле пенсияга чыгат. Балеттики андан да эрте. 25 жаштан өйдөрөк эле 27ге келгенде пенсияга чыгышат. Анан мына ушуну да ойлонушубуз керек да. Анан эмне үчүн ал жапжаш туруп эл артисин алат экен деп кээ бирлери жазыптыр. Мына мен уш жерге келгени
дагы ошолор менен байланышып, сүйлөшүп көрсөм, жакында дагы бир 8 балеттин эң күчтүү балдары Американы көздөй кетип атат. Убактылуу дейт, біз барып акча таап келелим, жок дегенде бала чакабызды багып. Анан эмне кылабыз? Антпесек бу жерде тыйыныбыз жетпей атат. Анда биротола кетели дейт. Айланайындар кое тургула, кетпей тургула деп эптеп кармап атабыз. Мынакей эгерде ошолордун айлыктары көбөйүп, анан жанагы пуанта дейбиз, эмне деген кийимдери бар. Мына ошолордун баарын алып берип, ошонун баары жетиштүү болсо, анда тим эле күнүгө чыгармачылык менен заниматься этишет эле да. Азыр антпей атпайбы. Ошон үчүн ушу шарттын баарын түзүп беришибиз керек. Өзгөчө балет дагы ушундай кыйын абалда экен. Учурда балетке улай эле жаш опера кырчыларынын репертуарларын дүйнөлүк, улуттук классикалык чыгармаларга буруу да эң зарыл аткарылчу иштер болуп жатат. Ал эми операда Магомаевдин деңгээлиндеги баягы ырларды гана ырдап калышты. Болбосо селкиген ырдайт, бүттү, андан ары бир 2 ырды ырдайт, 3 ырды ырдайт, жана шоуга кирип кетип атышат. Ал эми операнын балдары чоң спектакль ырдап, кадимкидей элге көрүнүп, укмуштуудай чоң нерселерди жаттап дегендей алдыга жылыш керек эле да. Алар болсо ыр менен эле кайра арттап барып эле анан ресторан деңгээлине түшүп кетип атпайбы. Ошон үчүн ушунун баарын туура жолго салыш үчүн туура түшүндүрүп элге ал тургай лекцияларды окушубуз керек, концерттерди беришибиз керек. Баягы классикалык чыгармаларды эл түшүнүш керек, түшүндүрүү иштерин да жасашыбыз керек. Опера жана балет театрынын чыгармачылык жолу кийинки муун үчүн үлгү болуп, сыймыктана турган таңтуу тарыхын эч качан төмөн түшүрбөй, аны кийинки муунга үлгү катары айтып турушубуз керек. Опера театры өмүр бою эстеп көргүлө тарыхты. Король болобу, же болбосо башка мамлекеттердин баягы опера качан жаралган учурун айтып атам да. Король болобу, же болбосо император болобу, мейли хандар деле. Тегерегине таланттарды чогултуп, мына ошолорду бетине кармап, элди кадимкидей идеология жагына бурган. Анткени жан дүйнө дайыма жан эргитет, жан дүйнө адамга жашоонун эң жакшы нерсесин көрсөтөт. Ошон үчүн бүгүнкү күнү менин оюмча аябай башкача саясат кылышыбыз керек маданиятта, өзгөчө операда. Ушул сахнада нечен таланттар кайталангыч өнөрлөрүн көрүүчүлөргө тартуулашты. Ушул сахнада канча чыгармачыл адамдар тагдырын ушул театр менен байланыштырып өттү. Музыкалык маданиятыбыздын бийик чеберчиликте болушуна нечендеген инсандар салымын кошуп, театрыбыздын тарыхын кооздоп келишет. Люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечно. Окружая пленница, окружая пленница. Господа поправил мол, поправит мол, Господа поправил мол, поправит мол.
Мынакей ошол Миңжилкыевдин Кудай буйрса жакында бир жакшы фестиваль конкурстарын өткөрөбүз го деген оюм бар. Анткени тиги Санкт-Петербургдагы анын достору дагы айтып атат. Айланайындар кыргыздар инициатива кылгыла, биз керек болсо өзүбүздүн оркестр менен барып, балет барат, укмуштуудай сонун майрам кылалы. Ал кишини эскерели, ал кишинин үнүн дагы бир жолу дүңгүрөтө даңктап алып чыгалы дешти. Анан биз Кудай буйрса ошону да жасайбыз. Мисалы Бибисара Бейшеналиева эжедей бийлеген бирөө бар беле? Абдан аз болчу. Мына азыр башкалар өткөрүп атат өздөрүнүн фестивалдарын. А биз дагы эле унчукпай отурабыз. Ошон үчүн ушул эки адамдын, эки таланттын бир жакшы конкурсын, фестивалын кайрадан иштеп чыгып, жандандырып алып чыгалы деген оюбуз бар. Бөлөк республикада, өзгөчө Казакстанда Астана эле эмес, Алмата илгертен бери ошо гастролду жасашат. Ан үчүн бир жакшы шарт керек. Мисалы, автобус бир 60 кишини ташый турган бир 2-3 автобус болуш керек. Алар менен ошол эле Нарын, Баткен, Талас же болбосо ар кайсы жерге барып концерт бериш үчүн, спектакльдарды коюш үчүн транспорт да керек, ага каражат да керек. Анан бир эле адамды алып чыгып солистти ырдатып койбой, болгон спектакльдин катышуучуларын алып барыш керек. Ошол эле карде балет, ошол эле хор барат. Азыр ойлоп көргүлө, хордо канчалаган бир 80ге жакын адам бар, карде балетте канчалаган адамдар бар, оркестр бармайын, кичинекей камералык оркестр барып туруп араңдан зорго ойноп атса, анда дагы туура эмес. Ошон үчүн мынандай чоң масштабка дагы көнүшүбүз керек. Ошону туура түшүнүп, ошолордун шартын түзүп беришибиз керек. Ошондо гастролдорубуз да жакшы болот. Тетиги алыстагы ошол эле Баткен, ошол эле Оштогу, мисалы кайсыгана районду албайлык, бардык элдер ошол классика кандай болот экен, келсе жакшы болот эле, угуп көрөлүчү дегендер да бар экен. Мен аябай көбүн менен сүйлөштүм, көп эл менен. Анан ошон үчүн биз шарт түзүп беришибиз керек ан үчүн. Мына биздин министрлик азыр аябай жакшы сөздөрдү айтып атышат. Мына автобуста беребиз. Эң эле негизгиси жакшы шартта, жакшы түшүнүк берип, жакшы бутка коюп бериңиздер, анан биз калганын чечип беребиз деп атышат. Жогоруда айтылгандай, убакыттын өтүшү менен бул театрыбыздын даңктуу тарыхы, кийинки муун үчүн үлгү болалчу сыймыктуу инсандары, дүйнөлүк атакка жеткен Болот Миңжилкыевдин үнү жаңырган театрыбызды барктап баалап алуу кечеңдеп барат. Маданияты төмөн элдин келечеги бүдөмүк. Ошондуктан республикадагы жалгыз опера жана балет театрын мамлекеттик бийик деңгээлде камкордукка алуу учурдун зарыл талабы болуп турат.